Apple'да, Gap'та таап аткан айлык маянайым бул жакта кандай болуп атат? Бизди карап тургандар көп эле болду деп уктум, анткени булар ушу кантип жашап кетет экен. Кандай акылы жок деме деп. Балдар көнбөй кайтып кетишти. Кыргызстандагылар эле чычалай беришет Мени комментарий келип сөгүп кетип аткандар болду. деп анан карьераны курмандыкка чалдыңыз. Эркиндик Кыргызстанда эмне экен? Телефонду кенен берүү. Ата дагы баланын тарбиясына аралашат. Көбүнчө американецтер бербейт телефончу. Телефондошуп эле жатып калганыбыз аз келгенсип көчөлөп кетиптирбиз. Америкада мисалы үчүн кечки 9-тан эч ким таппайт көчөдө. Эмне кетсемби, эмне кылсам? Мен актай бербечи Американы. Сиз ошону сиз айтып кетиңиз, эми сиз коноксуз. Мындай мен деле сүйлөгүм келип атат да. Канча жыл дегенде ата энеңиз менен жолуктуңуз? Как будто Кудай ошол Америкада калып калгандай сезилип атат депчи. Бул жака келгенден коркушат. Бирок ага чейин мен ойлойм искусственный интеллект менен дагы көп нерсе өзгөрөт. Кептен кийин анан Кыргызстанга келе бердиңиз. Башынан эле мен эч качан Америкада калып калам деген ойдо болгон эмесмин. Биздин мекенибиз кандай болсо ошондой кабыл алып сүйүшүбүз керек. Жон терим менен апамдын, атамдын ошондо акыбалын түшүндүм да. Саламатсызбы? Сиз Америка Кыргызстанды көпүрө кылган биринчи YouTube канал Гүлай USA каналын көрүп жатасыз. Бүгүн да биз сиз менен биргеликте Америка Кыргызстан тууралуу сөз кылабыз. Эгерде сиз бул каналга каттала элек болсоңуз, анда коңгуроону басып коюңуз дагы бизде жаралган сонун видеолорду биринчилерден болуп көрүп туруңуз. Мага соц тармак аркылуу ар күнү көптөгөн каттар келет. Алардын көпчүлүгү бул балдарыңар Кыргызстанда кантип адаптация болду, Кыргызстанда мектептер кандай экен, биз ага көптөн бери чет жакта жашайбыз, биз да Кыргызстанга кайтсак деген ой тилегибиз бар эле деген суроолор. Демек бүгүн мына ошол суроолордун айланасында сөз кылабыз жана Америка Кыргызстандагы бала тарбиясы, үй бүлө, мектептер, билим берүү, баалуулуктар жана башка теманын айланасында биз бүгүн сөз кылабыз. Эмесе менде конокто бүгүн бир топ жылдан бери чет мамлекетте, тагыраагы Америкада жашап, ошол жакта окуп, билим алып, чоң компанияларда иштеп, анан азыркы тапта Кыргызстанга үй бүлөсү менен көчүп келип бул жакта жашап жаткан мекендешибиз, кесиби боюнча программист Бектен Ажы мырза конокто. Саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Бектен мырза, сизди Фейсбуктан байма-бай окуп турам, постторуңузду. Кээде юмор кошуп, ар кандай тамашалап жазып каласыз, кээде котормолорду которуп турасыз. Ойлоруңуз мындай, менин оюмдагыдай чыгып калат. Кээде мен дагы жазсамбы, ушуну же жазбай эле койсомбу, же кээ бир учурларда баягы чолуум тийбей жүргөн учурда ошол посту сизден окуп калып, ушуну жакшы кылды деп күлүп же лайк басып өтүп кеткен учурлар бар. Эми өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз кыска нуска, Бектен Ажы мырза ким бул жана азыркы тапта эмне менен алектенесиз? Өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, мен өзү мындай башынан баштасам, Аксы районунан Кызыл Туу айылында төрөлгөм, Сарчелек жактан 1990-жылы. Андан кийин ошол жакта орто мектепти бүтүп, кийин 2009-жылы анан бул жакка университетке тапшырып, 2 жыл окуп анан Америкага кеткемин. Америкада 13 жыл жашадык. Ал жактан үйлөнүп, бала чакал болуп, ошол убакта анан окуп, таксиде иштедик. Такси иштеп жүрүп, анан баягы таксиде иштеп жүрүп эле Америкага такси иштегени барбаганбыз да. Анан офистерди көрүп, адамдар ташып атам, ошол офистерде иштедик деп мүмкүнчүлүк издеп жүрүп, анан IT сферасына келип калдык да. Анан кийин IT компанияга кирип, ал жакта иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Анан өткөн жылы анан баягы үнтүп жүрө бербейли, дагы жүрө берсек балдарыбыз да чоңоюп атат деп анан бул жакка кайра кайтып келгенге чечим чыгардык да. Ошо 1 жылдан бери азыр Кыргызстанда жашап атабыз. Азыр Кыргызстанда ошондо эмне менен алек болуп атасыз? Бул жакта ошол эле IT жаатында болгону, баягы ITден ошо билгенибизди кичине башкалар менен бөлүшүп, баягы жаңы бизде азыр кызыгып, адамдар, жаштар айрыкча окушуп атат. Ошолорго жол көрсөтүп, кээ ошо мындай болот, тиндей болот деп, анан бул жакта ошол окурмен деген IT борбору ошолор менен чогуу, ал жактан ошо алардын программасына жана башкаларга, анан ал жактан бүткөндөргө ошол кандай жумуш тапса болот, ушул жактардан жардам берип, ошолор менен иштешип атабыз. Ошондо баш аягы 13 жыл жашап келдиңиз да, Америкада? Ооба, 13 жыл. Кандай болуп атат анан жашоо?
Кыргызстанда эми жашоо айырма бар, кадимкидей башкача албетте. Эгер позитивдүү жактарын айта турган болсок, биздин келишүүбүздүн себеби негизи баягы биз ал жакта эмнени байкадык, балдар туугандардан, биздин ата энебизден, башкалардан кыргыз тилдүү андай чөйрөдөн алыс болгондуктан ал жактан тилден биринчи, анан ата эне тууган деген баягы биздеги ыйык түшүнүктөрдөн ушул нерселерден, анан ал жакта баягы христиандар, башка баягы диндегилер болгондуктан өзүбүздүн баягы бизге сиңип калган ушул мусулманчылык ушул жакта өзүбүздүн чөйрө менен чоңойсун деп ошол себептен да келдик да. Мына ошол нерселер негизинен болуп атат. Ошо ата энебиз менен быйыл мисалы үчүн каникулга чыгарым менен айылга жөнөтүйдүк балдарыбызды. Аны жакта ата энебиз менен жүрүп, баягы биздин балдар негизинен менин бир кичине уялган нерсем, алар аңгизче сүйлөп калды. Мен кыргызча үйрөтө албаганым ошол бир кемчилик болду. Анан алар ал жакта баягы кичине кыйналышты, ата эне менен сүйлөшө албай. Анан баягы биз жок, аларда котурмаш жок, анан анча үйрөнүп калышты. Мындай көнүшүп, кадимкидей боор берип, чоң ата, чоң апабыз дешип, ушундай болуп калыптыр да. Анан жашоо кандай дегенде негизинен жакшы эле. Эми Америкадагы кээ бир нерселер жок албетте. Комфорт, мисалы үчүн жолдогу, анан адамдардын баягы мамилеси ал жакта бир аз башкачараак. Эми кыргызстандыктар баягы кээ бир реальный нерседен чалабай эле коюш керек. Ал жакта мындай сылык сыпа болгон мамилелер бул жакта чынында бир аз ошондон аксайбыз. Бирок жакшы. Жашаса болот. Жашаса болот. Анткени башында мен деле биздин балдарга баягы Кыргызстанды актап, кээ бир жаман жактарын жашырып аткан учурларым болду. Же бир жолугушууга барсак, бирөө кечигип келген болсо, ооба, бул мага айткан болчу, бир аз кечигип каламын деп, же пробкада калыптыр да, азыр пробка болуп атпайбы деп актаган, жаап жашырган учурларым көп болду. Анан бир жылдан кийин мен ачык эле айтып баштадым. Бул Кыргызстан, бул биздин мекенибиз. Бул жакта адамдар ушундай, бул жакта шарт ушундай. Биздин мекенибиз кандай болсо ошондой кабыл алып сүйүшүбүз керек деп, азыр кадимкидей эле кабыл алып, кадимкидей эле сүйүп, жыргап эле жашап жүрүшөт. Эми сиздин балдарыңыз азыр көнүп калдыбы, кантип атасыңар? Балдар анча жакшы эле көнүп калышты. Башында кадимкидей кичине чычалашып атты, чындап эле. Неден чычалып атты, бирок мен сүйүнгөнүм мындай, биз кыйналбай жашайт элек, анан мындай чаң эмес эле дегенде, эң көп айтканы китепкананы сагындык деди. Анан анткени алардын көп убактысы китепканада өтүп эле чынында. Анан мечитибиз бар эле, жаныбызда мечитте бизде ал жерде ойношуп, мындай жаш балдар үчүн аябай жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эле да. Анан баягы Рамазанда дагы аябай жакшы тамактарды кылып, аларды баягы жаш балдар көп көңүл бурат эле. Ошол себептен да мечитибиз сагындык деди. Андан башка көп нерсеге мындай көп деле көңүл бурган жок. Бирок айылга барганда, биздин айылга барганда булар жыргашты. Анткени Америкада балдар эмне болот, дайыма биз менен болот туурабы. Эч качан өзү мындай чыгып буларга мындай опасный да, мындай айтканда. Бул жакта болсо көбүрөөк эркинирээк жүрүшөт да. Мисалы үчүн азыр мектептен эле өздөрү барып келе берет. Айылда эртең менен кеткен боюнча кечинде келет, тамак араң чакырасың. Ошол нерселер буларга көбүрөөк кайра мындай позитивдүү жаратып атат. Бирок кээ бир нерселер бар, баягы сагынып атабыз баралы деген. Бирок мен ойлойм, бир күн апарып келип кайра биякты сагынып калышы мүмкүн. Биздин балдар дагы абдан китепкананы сагынышты, азыркыга чейин айтышат. Эми Кыргызстанда деле бар англисче китеп дүкөндөрү, бирок Америкадагыдай шарт менен китепканалар болсо сонун болмок да. Мисалы Америкада китепканага китеп окуу үчүн эле барбайсың да. Ал жакта адамдар китепканага келүү үчүн миңдеген себептерди жаратып коет. Сиз ошону айтып кетиңиз, сиз коноксуз. Мындай мен деле сүйлөгүм келип атат да. Сүйлөй бериңиз ооба. Анткени экөөбүздөн көрүп келген нерсени баягы эгер бири-бирибиз кошуп мындай айтпай кеткендерибизди айтып кетсек, ал жактын чындап эле китепканасы мындай бир барган адамды кайра келгенге мындай тартып турат да. Анткени эмнеге? Биринчиден шарты жакшы, анан жакын баягы ар бир радиуста бар го китепканалар. Ошол себептен дагы болсо, анан кийинки нерсеси баягы ар бир жашка өзүнө мындай бөлүп койгон да, бөлүк кылып. Эгер тили чыга элек бала барса дагы, ал өзүнө керек нерсени табат ал жактанчы.
мындай 5-6 класста бала өзүнө керектүүнү табат. Аны тапканда дагы китеп эле таппайт. Ал жерден эмне табат? Мисалы үчүн биздин балдар кээде компьютер ойноп отурчу. Компьютер кичине ойноп уруксат берчүбүз. Андан туруп алып аны китеп окучу. Оюнчуктар бар. Оюнчуктарды ойношчу. Атайын ушу жашка бөлүп койгон. Андан сырткары ар бир мисалы үчүн биздин китепканада жекшемби күнү шахмат ойнотчу. Шахматка барышчу. Кино көрсөтчү. Киного барышчу. Анан ал жакка баягы шахмат ойноп эле кетпейт, кирет дагы жок дегенде 1-2 китеп алып кетет. Үйгө барып аны окуп келип, кайра ойноп кетип, ушинтип жүрүп баягы балдар үчүн бир мындай жылуу сезим калтыра турган, булардын баягы бала чагында кала турган нерсени булар түзүп койгон да. Ошол себептен дагы мен баягы телефонду бербейт, Америкада көптөр шалап кетишти, телефон ойноп эле жүрбөйбү депчи. Эми ал үйдөгү баягы маданияттан да болот да, адам ата-энеси каякка түртүп атат, ошол нерсеге деле болот. Бирок байкасаңыз көбүнчө американецтер бербейт телефончу. Алар планшет же компьютер бериши мүмкүн бир канча убакытка, дагы телевизорду дагы бир убактысыз менен мындай чектешет да. Биздин балдар ошо китеп окуп, анан китепканага барып, ошол телефонго, компьютерге деле убактылары деле калчу эмес да. Андан башка нерселерге да барып жүрүп. Ушул сөзүңүздү улай эле мен бир мисалды айтып берейин. Бир учурда мен дагы Кыргызстандагы Алкул Усмонов атындагы китепканага баягы адатымды кармап кой, китепканага эле барайын деп анан бардым. Барып картасын алдым, анан чыгып баратканда эле сумкаңды ташта, анан дагы бир топ майда чүйдөңдү ташта, калганын көтөрүп чыгасың колуң менен дегенде менде бир суроо пайда болду да, эмнеге депчи. Эми мен журналистмин, себебин сөзсүз түрдө сурайм. Анткени ошончо майда чүйдөнү чачып көтөрүп чыгып иштөө же болбосо калган уруксат берилбеген нерселер калып калганда мен ал жака чыгып эмне кылам да. Сураганда анан алар дагы айтты да, баардык нерсе баягы биздин абалыбызга, ой жүгүртүүбүзгө, мамилебизге дагы жараша болот экен да, шарттар дагычы. Көрсө ошондон мурдараак эле бир университетте окуткан окутуучу бир китепти жашырып алып чыгып бараткан жерден кармалган экен. Анан биз айла жок, ушул шартты кылганга айла жок дейт да. Анда мен бул жакта иштей албайт экенмин деп кайра баштыктарымды көтөрүп чыгып кетип калдым. Эми муну мындай таштайлы да, сиздин Америкага жөнөгөн курагыңыздан баштайлы. Сиз Америкага баардык элдер сыяктуу эле Work and Travel программасы менен жөнөгөн экенсиз. Бул ушунда кайсы жылдар болуп калат? Бул 2011. Негизинен бул каяктан чыкты Америкага? Негизинен мен бир кичинекейимден эле бир кинодон баягы Америкадагы университеттерде окуган баягы студенттерди көрүп, ошол жерде кино көрүп, анан пикникте отуруп, чурка окушуп, бир жакшы жетишкендер кылып атканын көрүп, мен да ошол жакта бир окусам деген кыял пайда болгон да. Дагы бир нерсе бар, айылдан келгенде каяка окушуңду билбейсиң, эмнеге окушуңду билбейсиң, кайсы университет бар экенин жакшы билбейсиң. Бул жактан ошол азыр Бакыт Абдишев деген Америкада жүрөт. Ал биздин айылдан болот да. Ошо кайки окусак болот деп сураганы келсем, бир сөз болду, анан Америка жөнүндө сөз болуп кетти. Анан ушундай Work and Travel деген бар, Америка барса болот, элдер кетип атат деген укканда мен дароо эле ошол окуган МК окуймун деп англис тил окуп, анан эгер кетсем ал жакта баягы эркин жүрөйүн деген немеде ошо англис тил факультетин тапшырып, анан ошол менен 2-курста анан Америка Work and Travel менен кеткенбиз да. Анан ал жакта ошол 2012 грин карт утуп алып, анан ошо менен грин карта менен жүрдүк. Мен Америкада өтө көп интервью алдым. Алардын 90% ошол Work and Travel программасы менен баргандар да. Алар эми азыр ата-эне болушту, сонун жерлерде иштешет, ошол жакта жайгашты. Бирок ошолордун көпчүлүгү дагы деле документин алып өзүнүн мекенине кайта элек. Ошондуктан мен абдан кубанып аттым да, жакшы болуптур, документин кантип алды болду экен, азыр сурайм го деп жаткам да. Сонун болгон турбайбы? Биздин ой Кыргызстанга кайра келиш болгон. Башынан эле мен эч качан Америкада калып калам деген ойдо болгон эмесмин. Мен негизи мынчалык көптө калам деген ойдо болгон эмесмин. Мен барып эле окуп, анан кайра келем дегем. Бирок баргандан кийин баягы
азыр көп нерсени айтсаң дагы мындай чалаша берет элдер. Бирок ар кандай ситуация болот. Мен жумуш таппай кыйналып калган убак болгон. Анан жумуш тапканда мага баягы ал жакта жүргөндөр эмне жол көрсөттү, ушул такси эң жакшы жолу деп такси көрсөткөндүктөн такси иштеп калып, анан баягы мындай да адам бир комфортко кирип акча табып калгандан кийин ал жактан чыгыш кыйын болот да. Биз таксиге кирип акча ал убакта аябай жакшы болчу эле таксидечи. Анан ошентип отурукташып калып анчачы. Болбосо эгер мени барганда бирөө что окуза болот, күчтөр бар десе, мен окуп эле кетмекмин мисалы да. Биринчи приключение эмне болду? Аэропорттон түшкөндө. Приключение не болду? Биз негизи менде баягы ошо убакта иштер бар болгондуктан алар толушуп алды. Анан жумушубузга барайын дегенде жумушубуз болбой калды дегенден анан Чикагодан жумуш издегенге туура келди. Чикагода 3 ай жумуш издегенмин тынбай, жөө басып. 3 ай. 3 ай. Биздин убакта чындап эле баргандан кийин көп адамдар көчөдө да калышты. Мисалы үчүн биз жашаган квартирада күндө балдар көчөдөн ар жерде калып калган, баягы үй таппай калган балдарды алып келип жаткызып, аларга анан квартира таап иш тапкандан кийин чыгарышып атты да. Кээде ушундай болду, келип өзүбүзгө место жок болуп калган убактар болот. Айрыкча жайында, анткени жайында баягы бардык келгендиктен ушундай болот да. Ошондо такси сиздин биринчи жумушуңуз болду же ага чейин кандай жумуштарда иштедиңиз? Ага чейин ошол бакта бизнес кылчу. Ошол жака мага 2 күн бөлүп берип, анан алар ошо мени иштеп алсын деп ошентип жардам беришип, анан 2 күн аларды иштеп баягы кемгечилигим чыгарып турдум да. Бирок ошол күзүндө окууга кирген убагымда, анан документимди узарткан убакта 0,0 түшкөм. Анан бирөөдөн каршы калып, анан такси окуп, анан жашоом уланып кеткен да. Жаш болгонго эч мындай коркунуч, көчөдө калып калам, мынтип калам деп бойдук болгондо анда ойлонбойт экенмин, бирок азыр андай кыйын, андай кылыш. Ошондо таксиде канча жыл иштедиңиз? Таксиде, жалаң таксиде бир 4 жылдан ашык иштедим. Анан кийин окуп, IT жөнүндө окугандан кийин IT менен аралашып окуп, иштеп, дагы бир 2-3 жылда иштеп калдым. Ошо IT-ге киргиче баягы эми ал убакта бала чакам бар эле, үй бүлөм бар эле, аларды камсыздап туруш үчүн иштеп турганга туура келди. Ошондо канча жылдан кийин үйлөндүңүз? Ал кызды каяктан таптыңыз? Өзү Америкада кыз табыш кыйын да. Чындап эле. Жакшы болуптур ошол жактан кыз таап үйлөнүп алганыңыз. Биздики мындай болду. Мен 1 жыл баргандан 1 жылдан үйлөндүм да. 22 жашында үйлөндүм. Негизи жубайымы онлайн тапкам Кыргызстандан. Анан өзүм жардам берип чакыртып алгам ал жака. Анан баргандан кийин бир астайын үйлөндүк да. Негизи сиз айткандай ал жакта кыздар аз болчу башында. Негизи кыргыздар аз болчу. Биз мисалы үчүн көчөдө барып кыргыз көрүп калсак сүйүнүп барып учурашып деп таң калчубуз да. Кийин андай болуп калды, кыргыздар көбөйүп кетип, анан кыздар деле көбөйдү. Негизи башында кыз жок эле, анан мен онлайн сүйлөшүп жүрүп, ошентсем балдар чындап эле мындай ал убакта мындай неме жок эле да. Бөлүм иш эмес эле, онлайн сүйлөшкөнчү. Сен виртуальный мындай жашоого кирип алып, өзүнчө башка жака кирип кеттиң, койсоңчу деп айтып жүрдү. Анан кийин чакыртып үйлөнүп алгандан анан элдин баары баштады да. Ошентип сүйлөшүп үйлөнсө болот экен деп анан чакыртып башташты. Анан жубайым өзүнүн досу менен келди, дос кызы менен. Аны дос балам үйлөндү, ошентип экөөбүздүн аялды болуп калдык. Өзүңүз барып эми 1 жыл жолуңузду таап, балким ордуна бир жолго деле түшө элексиз. Такси кылып жүрөсүз. Үйлөнүп алдыңыз, анан жашоо кандай кетти? Мындай болду да, баягы чындап эле мен үйлөнөм дегенде ошол жердеги мен эң кичинекей болчумун негизи, чогуу жашаган балдардын арасынан. Анан алар жашсың, эмне кыласың, үйлөнүп кое турбайсыңбы деп ушинтишти. Үйдөгүлөр да канчамча ушинтип. Өзүң эми келсең деп. Анан бирок баягы иштеп калдым, кичине акча таап баштадым. Анан бирок негедир мен кантип багып кетип, эмне болот деп эч ойлонгон эмесмин да. Бирок мен ошо эрте үйлөнүп алганыма эч өкүнбөйм. Анткени мен кээ бир ошол убакта менен тең эле барган балдар бар. Ошонун үйлөнбөй жүргөндөр да бар дагы элечи. Ошол себептен мындай кичине бир азыраак убагымда үйлөнүп алгам деле жакшыраак экен. Эрте мындай жашым өтүп кетер элек. Балдар мисалы үчүн мен балдарым дагы 5-6 жылдан 11-дө өтөт. Мындай энергия бар убакта балдарды багып, аларды чоңойтуп, жетиштирип алганың бир сенин жетишкендигиң болот экен да. Бирок бир нерсени айтып кете турган нерсе, жашыраак болуп мүмкүн мен балдарыма кээ бир нерселерди бере албай калган болушу мүмкүн да. Ошону балдар
эркектер айрыкча кичине эртерээк ойлонуп, мындай эртең үйлөнсөм, балам болсо, аларга кантип тарбия берем, алардын мындай жоопкерчилиги, ушул нерселерди ойлонуп алса негизинен жакшы эле болот. Малайзияда мисалы үчүн 2 жаш үйлөнөрдө аларды ошо өздөрүнүн эркектин, аялдын өздөрүнүн милдеттерин биринчи үйрөтүп, окутуп, анан качан экзамен өткөндөн кийин анан үйлөнгөнгө уруксат берет экен аларгачы. Бизде азыр ушул нерселер көп жок болгондуктан ажырашып кетүүлөр көп болуп атат да. Ушундай система бизге да кириш керек болуп калды көрүнөт азыркы убакта. Бул эми бала тарбиясы чоң тема да. Бирок негизинен кубантат. Бара-бара бала тарбиясына көбүрөөк маани берген эркектер, мырзалар, аталар көбөйүп бараткандыгы, бирок дагы деле аз. Чикагодон Калифорнияга качан кеттиңиз? Ошо айта кетсеңиз. Айтым мындай башталды. Өзү Чикагодон башталды. Ал жактан башка тармагын окуганмын негизи. Бирок бир себептерден ал жумушка киргим келген жок. Анан Калифорнияга барган себеби дагы ал жактан жанагы орустардын бир Google'га, Apple'га киргизип атабыз деген бир окуу жай бар экен. Ошол жакка кызыгып барганмын негизи. Анан ошол жакка окууга сүйлөшүп, баарын бүтүрүп анан кийин үй бүлөмгө көчүрүп бардым да. Буткемпке бардым. Буткемптен англис тил жагынан дагы баягы таксиде жүрө берип, кадимкидей баягы академический жактан слабый мен мындай калып калдым да. Анан кайра ордуна келишип бир аз убакыт кетти. Ошол себептен дагы анан негизи программанын кыйыныраак жеринен баштап алганмын, айтор кыйналгандыктан анан ал жактан инструктор айтып калды. Колледжге бар окуп көр, ал жакта баягы шашытпай окугандыктан мындай жакшыраак түшүнүп кетесиң дегенден колледждерден анан изилдеп баштадык. Ар бир нерсенин жакшылыгы болду. Ошол себеп менен ал жакта колледждер боюнча көп маалыматтуу болдук. Кандай колледждер бар экенин, анан колледжге киргенде грин картасы бар эле да, грин карта менен көптөгөн жеңилдиктер бар экенин, керек болсо мамлекет кайра сага жардам берет экенин билдик. Анан ал жакта 1 жылдай окуп, баягы үй бүлөм болуп, Калифорния кымбат болгондуктан ичине карыздар көбөйүп кетип, тигил бул болуп анан иштегенге туура келди. Анан Марат Кайповду тааныйсыз. Агабыз бар, анан биринчи окуучуларынан болуп үйрөнүп чыгып, ошол менен анан жумушка киргем да. Ошентип IT жолум башталган. Ошондо грин карта толтуруп Америкадан утуп алдыңыздар, э? Ооба. Америкада жүрүп калдык да. Өтө сонун болгон экен да. IT боюнча биринчи жумушуңуз кандай болду? 3 ай жумуш издедим. Ал жакта дагы көптөгөн интервьюларга бардым. Күнүнө мисалы үчүн 25-30 компанияга резюме жөнөтөт элек. Көптөгөн баягы откасттарды алдык. Бирок үмүт өчпөй тапшырып бердик. Анан Apple'га кирип калдым биринчи. Биринчи эле Apple'га кирдиңизби? Apple'га киргенде деле мындай өзүн эмес, баягы компания аркылуу иштешет го көп. Ошол компания аркылуу иштедим. Анткени мага рекрутер өзү чыгып калды, ушундай жумуш болуп атат, тапшырып көрбөйсүңбү деп. Анан мен негизинен башында Apple'га иштегим келчү. Анткени Apple мен сыйлаган компаниялардын бири эле да. Баягы өзүнүн продуктусу, мындай культурасы, анан принциптери бар болгон үчүн Apple'га иштегим келчү. Бирок дароо иштеп кетем деген менде андай оюма келген эмес да. Буйрук экен, анан 3 интервью өтүп эле анан иштеп калдым Apple'га. Баш аягы канча иштедиңиз Apple'да? Apple'да 2,5 жыл иштедим. 2,5 жыл иштегенден кийин баягы мен кошулган проектте биринчи мен кошулганда ал жакта бир эски платформасын жаңы технология өтүп аткан да. Кайра башынан жасап аттык эле. Анан аябай кызык болчу, жаңы нерселерди үйрөндүм, жакшы иштедим. Бирок акыркы күндөрүндө мындай оңдоп коюп деп мындай жеңил эле нерсе болуп аткандыктан мен кадимкидей мындай Facebook'ка кирип, башка жака кирип, убактымды көп коротуп, кээде уктап калчумун, мисалы үчүн, анткени жумуш көп жок болчу. Анан деградацияга кетип калбайын деп рынокко чыгып ошо жумуш издеп баштагам да. Анан кийин ушу Gap'тен жумуш чыгып калды. Ал жактан мага билбеген нерселеримди үйрөнгөнгө мындай жол ачылып берет деп мындай неме болду да. Баягы мен өзүм фронтенд иштейм да. Ал жактан бэкэндке дагы иштеп ошо бардык баягы системаны толугу менен түшүнгүм келип анан ошол Gap компаниясына өтүп кеттим да. Ошондо Apple'дан эмнелерди үйрөндүңүз? Бир гана өзүңүздүн кесибиңиз жаатында эмес, мисалы адамдар менен мамиле жаатында, кесиптештер менен болгон мамиле жаатында өзүңүз кандай бир таасирлерди алдыңыз?
IT дегенде көп адамдар эмнени түшүнөт, код жазып эле отурган түшүнөт да, мындай программа жазып элечи. Бирок ал жакта программа болгону 2-3 саат эле жазасың негизичи. Андан башкасы нерсе көп да. Мисалы үчүн бир күндө 8 саат иштесең, анын 2-3 сааты митинг мындай чогулуштарга, сүйлөшүүлөргө өтөт. Андан сырткары дизайн, башка нерселер менен, анан ойлонуп толтура нерсе отурасың, мисалы үчүн бир код жазыш. Ошол себептен мындай политиканы үйрөнөсүң, ал жакта өзүнүн политикасы бар. Жакшы пайда алган нерселер мындай болду. Мен биринчи өз башка проектке кошулганмын. Ал жактан жакшы окшош болду, анткени мындай команда бир аз башкачараак иштечү да. То есть менден башка фронтендчик жок болчу. Анан фронтендке өтө басым жасачу эмес да. Мындай ал платформа ошол Apple'нын ичинде эле колдонгондуктан мындай эптеп эле дизайн деле жок, мындай жөн эле кыла бер болчу да, көбүнчөчү. Дизайн бергишкен эмес да. Анан жакшы мындай иштей албадым, анан башка проектке өткөнгө туура келди, өтүп калдым. Ал жактан баягы бул жактан кичине негатив болгондуктан тигил менеджерим мындай барганда эле айтты да, сен эми өзүң көрсөт, 15 күндө сага тапшырма беребиз, ошону өзүң көрсөтүп койсоң болсо эч ким тийишпейт деди. Макул деп 15 күн дем алыш күндөрдө да башка калкта иштеп, анан ал берген тапшырманы аткарсам, анан кийин ыраазы болгон. 1 жылдан кийин кайра ревью берди да. Жакшы көрсөттүң, негизи сенден мындай күтпөдүк эле, эмнеге биринчи проектин окушподу билбейм, мындай менеджмент начар болгон окшойт деп ошол айтты да. Бирок ал менеджер чынында менин өскөнүмө чоң таасир берген да. Анан ошондо ойлодум, мен бул жумушка киргенде эптеп эле кирип алыш эмес, башка эмес экен. Проект, эмне проект иштейсиң, кандай адамдар менен иштейсиң, сен иштеп аткан нерсе канчалык баалуу, ошол нерсени дагы биринчи карап алып, анан кийин баш керек экен. Анткени интервьюларда негизинен ушул суроолор болот да. Мисалы үчүн сен эмне үчүн бизге иштегиң келет, анан сен алардын проекти жөнүндө сурашың керек, жөн эле эптеп жумушка кирип алыш эмес, ушул нерселерди дагы билиш керек экен. Анан ал менеджердин жакшы жери баягы эмнеге буну билбейсиң дебечи эле да, майда үчүн нерсени деле айтып бере берчү. Кыласың тыйын кыл деп, ошентип артынан ээрчитип жүрүп, эң жакшы бир девелоперлердин катарына кошуп койду да. Азырга чейин ал менен байланышып турабыз, майрамдарда жазып турат. Андан кийин Гептен эмне үйрөндүм? Гепке өткөндө. Гепте мен кошулган проект жаңы эле башталып атты да. Анан башында негизи башка проектке кошулгам, анан алар айтып калышты, ушул проект өзүнчө бөлүп, анан кылалып атабыз, кошуласыңбы деп. Менде мындай ой келди, баягы өзү компаниялар 3-кө бөлүнөт да. Стартаптар, анан орто компания, анан чоң компания, корпоратив. Эми бул проект мындай чоң компаниянын ичинде жаңы стартаптай болуп атты да. Жаңыдан команда түзүлүп атты, жаңыдан проект башталып атты. Анан ошол мындай тажрыйбаны алгым келди да, мен кошулам дедим. Чында эле ал жактан 4 адам болуп баштадык. Ошентип өзүп аттык да. Көп неме алдым, ал жактан опыт алдым. Ал жактан баягы менеджер жакшы чыкты. Аябай көп мындай кеңеш сурап, көп сүйлөшчүбүз аябайчы. Кандай кылсак болот, мындай кылсак болот деп атып, менде дагы көбүрөөк мындай өзүм ишеним пайда болуп, да изилденгенге көп мындай мүмкүнчүлүк болуп атты. Анан жоопкерчилик алганды үйрөндүм. Мындай ойлонуп, бир өзүң салым кошконго үйрөндүм. Айтор кийинки тепкичим дагы жакшы мындай өзүнүн өмөлөрүн берди. Ошондо Гепте канча иштедиңиз? Ал жакта дагы 2,5 жылда иштедим да. 3 жыл иштедим. Бул мындайда айтишниктерде ошол чоң компанияларга атайын Amazon, мисалы, ошол Google, Facebook сыяктуу компанияларга атайын бир кирип, бир убактылуу иштеп деле резюмеге жазылыш үчүн деле иштеп чыгып кетишет экен го. Мен мындан мурда да бир байкеттен интервью алганда эң соңку дейт, Кыргызстанга жөнөп атканда дейт, шашылыш Facebookка кире калып, анан бир аз иштеп анан кеткем дейт да. Анысыңар менин суроом мындай, эми ошондой Apple, ошондой Gap сыяктуу аябай дүйнөгө белгилүү компанияларда иштеп атасыз. Ошончо кыйналып, нолдон баштап Америкага, мисалы, бул жакта 1000 кыйын болсоң дагы барганда нолдон баштайсыз. Сиз эле бардыңыз, жаш бала бойдон жаштыгыңызды бердиңиз, билим алдыңыз, анан ошондой айлык маяналарды алып баштадыңыз, ошол комфорттой жашап баштадыңыз. Гептен кийин анан Кыргызстанга келе бердиңиз да туурабы? Ооба. Кандай акылы жок деме деп.
Эмнеге кетип калдың ба? Ошо да. Ошо мага көп айтышат. Эмне эме ушунча туруп эмнеге кетип калдың деп. Чынында менде бардык нерсе бар болчу. Машина, үй, жумуш, эч жака кеткенге менде мындай себеп жок болчу. Эч. Бирок эмнеге кетип калдык? Бизде биринчи баягы мындай болду да. Чынында 13 жыл кантип өтүп кеткенин билбедик. Аябай бат өтүп кетти. Эгер ойгон болсок дагы эле өтүп кетсе, дагы 13 жыл жөн эле өтүп кетчү дейт да. Анткени мен мынтип коем да, Америка бир саска окшош да. Бир баттың ошону тартып кете берет. Эч качан артка чыгыш кыйын да. Анан бирок өзүбүздү сууруп чыкканга аракет кылып ошондой кылыш керек болду. Себеби биздин балдар күндө байкап атсак, баягы менталитети ошол жактыкындай болуп өсүп атты. Анткени биз менен канча болсо көп болсо 4-5 саат болот үйдө максимум. Болбосо 2-3 саат болуп калышы мүмкүн. Ал башка убакта эмне болот? Мектепке барат, көчөгө чыгат. Китепкана деле жакшы, бирок барган менен баары бир баягы мындай тегереги эмне жалаң американецтер башкалар, анан ошолордун менталитети менен өсүп атты да. Тилден кетип атты. Анан булар дагы бир аз 2-3 жыл чоңойсо, мындай ал жактан келе тургандай аларды алып келиш кыйын болот да. Алып келсең деле кайра мен кетем деп уже чоңоюп калгандан деш мүмкүн. Ошол себептен шашылыш биз мындай кеткенге туура келди. Ошо балдарды өзүбүздүн менталитетке апаралы, ата-энебиз бир туугандарыбыз менен аралаштырып, тууган урук бар экен көргөзөлү, салт санаа деген билсин, ошол динин үйрөнсүн жакшылап деп бул жакка ошо балдар үчүн келдик биринчи. Экинчи, ата-энебиз деле бир канча жаш болуп калды да. Билинбей өтүп кетти убакчы. Алар карып баратат, алар менен убакыт мындай кымбат өткүзгөнчү. Биз бир жылда бирге эле өткүзгөн менен алар баары бир баягы айтпаган менен сагынышат, биз сагынабыз. Алардан деле алыстап бараттык. Ошол себептен алар менен аларга келип кичине колубуздан келишинче кызмат кылып жанында бололу деп, ошол себептен келдик. Тууган урук бар, алар менен катташалы деп. Анан ушу анча-мынча үйрөнгөн нерсебизди бул жакта бөлүшүп, жаштарга кичине пайдабыз тийип калса экен деген дагы тилек менен келдик. Деп анан карьераны курмандыкка чалдыңыз. Эми мындай да бир жакка тартсаң бир жакка болот да. Канча жыл дегенде ата-энеңиз менен жолуктуңуз ошондо? Негизи мен 2016 келип кеткем. Бирок аябай мындай кыска убакытта эле келгем. 2 жума эле жүрүп кеткем. Анан 2016 аягы ата-энем Америкага чакыргам. Алар ал жакта 5 ай жүрүшүп жашап беришти. Алып калайын десем болбой коюшту. Бул жакта достору, туугандар менен баары сагынат экен. Анан 2023 анан үй бүлөбүз менен толук баарыбыз келип кеттик. 2 ай жүрүп кеттик. Ошол келгенибизде кадимгидей кеткибиз келбей, мындай кыйналып эле кеттик да, айла жоктон кайра жумушка барыш керек болуп, ал жакта мындай даярданбай келгендиктен үйдү да карап неме кылганга. Ошентип кийинки жылы эле анан кетебиз да, анан баягы жыйнаштырып кетип калдык 2024. Ошон 5 жылдан кийин көрүштүм биринчи жолу. Жубайым 2019 келди, ал дагы бир 8 жылдан көрүштү, ушундай болуп калды. Анан ошо 2023 кийин дагы ушундай 2016-тан баштап 23 дагы 6 жылдан кийин, кийинки 6 жылдан кийин көрүштүм да. Энден азыр күнүнө жок дегенде 1-2 мага кат келет да. Ошо чет жакта жашаган биздин мекендаштар биз дагы Кыргызстанга барсак деп максат коюп атабыз. Бирок кандай болот? Балдарыбызды кандай окутабыз? Мектептери кандай экен? Көнүп кетеби? Кантип барсак болот депчи? Мисалы, кантип жашоо кылабыз? Бул жактан Америкага кантип барабыз дегенде эле, ал жактан эми Кыргызстанга виза кереги жок болсо деле кантип барабыз деген суроолор келет да. Баягы келечегин кандай көрөт билбейт, чынында көрөтчү. Анан мен аны менин жакындарыма олтуруп калсам, мындай СМС келиптир азыр десем, кантип элем Кыргызстанда чоңойсо, Кыргызстанда өссө, буяка виза кереги жок болсо келе берсин, жашайт да депчи. Алар түшүнбөйт да. Алар түшүнбөйт, эмнени түшүнбөйт? Анткени Американын балдары такыр башкача шартта, башкача комфорттоо, башкача ой жүгүртүүдө, башка менталитетте. Ошону такыр элестете албайт да. Эми ошону сиз дагы мындай айтып берсеңиз, алар эмне үчүн бул жака келгенден коркушат? Биринчиден баягы негизи мигранттар эмнеге кетет сыртка? Мүмкүнчүлүк таппай, баягы
көбүрөөк акча табам, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө барам деп кетет Америкага же башка жактарга деле. Анан бирок кайра келгенде баягы мүмкүнчүлүк жок деп кеткен, ошондой эле элестетет да. Биякта кайра кайсы мүмкүнчүлүккө келем, бул жакка барсам кайра эмне иш кылам, кантип жашоо өткөзөм, бала чакам кантип багам. Анан негизинен эле баягы 10 жыл 15 жыл жүрүп калгандан кийин Кыргызстанда элестете албай калат. Уже кандай жашоо болорун, бул жакта жашоо кандай экенин делечи. Чынында азыр деле бизде андай мүмкүнчүлүк жок да, Америкадагыдайчы. Ошол себептен дагы айтышат, анан азыр балдар чоңоюп калышты. Анан балдар барса кандай болот экен деп ушундай дагы нерселер болот да. Ошол себептен көп мындай коркуп келе албай калышы мүмкүн. Кийинкиси баягы документтер бүт электер болушу мүмкүн. Алар кайра келип кайра кокус болбой калса кантип кете албай калабыз, кандай жашоо болот деген да коркунуч болушу мүмкүн. Айтор себептери көп. Биз келгенден кийин бизди карап тургандар көп эле болду деп уктум. Анткени булар ушу кантип жашап кетет экен, барып эмне болот экен, кайра келип калбайт экенби депчи. Анткени кээ бир адамдар болду, кайтып кеткендер болду да. Алардын көбү бирок балдар көнбөй кайтып кетишти. Өткөндө бир дагы досум ошентип чалып сурап калды, ушу барган жашоо кандай болуп атат, биз дагы ойлонуп атабыз депчи. Анан ачык эле айттым, чындап эгер бойдок болсоң келиш оңой эле. Бирок үй бүлөң болсо кичине чындап даярданып алып психологически келди. Биякта келсеңер эле силерге жыргап кете турган нерсе жок. Кыйналасыңар чындап. Өзүңөр биринчи комфорттон кыйналышыңар мүмкүн. Балдарыңар дагы кыйналат. Алар неден кыйналат? Комфорттон эмес, баягы тил барьерден кыйналат. Анткени баягы ал жактан бардыгы менен кенен сүйлөшүп кеткендиктен бул жакка келип андай баягы эгер аңгис тилде сүйлөсө балдар, бул жактан эч ким менен сүйлөшө албай калышы мүмкүн, стресс болушу мүмкүн. Ал жакты сагынып стресс болуп, сени да стресс кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн жумуш таппай калышы мүмкүн, жумуштар окшошпой калышы мүмкүн. Анан бул жакта адамдар сени кыйнап да коюшу мүмкүн кээ нерселерде. Ошол нерселерге даяр болуп анан кел. Анткени кээ бир адамдар бар, келе биякта сонун дей берет. Бирок биз реально нерсени айткан бишибиз керек да. Ушундай жакшы биякта туугандар менен болосуң, ата энең менен болосуң, бирок деген жактары да бар. Кыйнала турган жактары. Ошол нерсеге баягы аны өтүп кетиш мындай болбойт деген нерсе жок. Өтөсүң ал нерсени, болгону психологически даярданып, ушундай нерсе болорун мындай начарыраак нерсеге даярданып келсең, кичине баягы жеңилирээк болсо сага оңоюраак болот. Мен өзүм дагы 1 жыл адаптация болдум да. Элестетсеңиз, мен бул жакта чоңоюп, бул жакта иштеп, менин коллегаларым, менин таанышым, чөйрөм баары болбосо ушул жерде. Бирок мен келгенде кантип азык-түлүктөрдү кайрадан кайсыбыз жакшы барып алып сурайм мисалы. Анан алдынган учурларым көп болду. Ишенип эле баарына ооба деп эле акчасын берип эле калып кетем. Чоң адам сыяктуу мамиле кылам, бирок алардан чоң адам сыяктуу мамиле ала албайм да. Анан ойгонуп баштадым. Биринчи жарым акчасын берип, ишиңди бүтүрөсүң, анан жарым акчасын аласың. Мурдагы Гуляйды мындай кайра кайтарып баштадым. Эми балдарга чынында кыйын болду, ооба. Биздин бир катабыз мындай болду. Эми сөз келгенде айтайын деп атам да. Эгерде бияка бир адамдар келген болсо үй бүлө чогуу келиш керек экен да. Мен ушу чогуу келгиле деп айтат элем. Эмнеге дегенде биздин катабыз эмне болду? Биз атабыз аякта калды дагы, биз өзүбүз келдик. Өзүбүз калып калдык. Балдар биринчиден атасын сагынат. Атасы каякта? Америкада. Американы кожо сагынат. Атасы бул жака келгенде Американы унута түшөт. Мен кийин ойлодум да, демек атасы дагы бияка келгенде булар дагы да батыраак адаптация болмок экен депчи. Ушул катаны кетирбегиле деп ойлойм да. Эгер келсеңер, баарыңар чогуу келгиле. Канча убакыттан кийин келди? Биз ким атабызбы? Атабыз 2 ай сайын эле келип атат. Ар бири 2 ай. Бирок мындай да, биз Америкадагы үй бүлөлөр биз башкача бири-бири менен жакын болушат да. Ата менен бул жакта мисалы атасын көрбөй эле чоңоюшат го. Атасы түнү көчөдө, күндүзү иште болуп элечи. Жок, ал жакта ата дагы баланын тарбиясына аралашат. Ата дагы алардын чоңоюсуна, алардын ар бир эмоциясына, ар бир жакшылыктарында жүрөт да, мындай бир атанын ролун аткарат да мындай. Ошон үчүн дагы менин балдарым атасына өтө жакын эле, анан ушундай тартылып
тууралуу да. Сиз туура айтып кеттиңиз да. Негизи мен дагы мисалы үчүн бул жакка келгенде көп эркектер кечинде же баш убактарда деле мындай жүрө берет да. Тамактанып тияк биякта өздөрүнчөчү. Анан бирок мен антип жүрө албайм. Мен Жүрүп үйрөнбөдүңүзбү? жок, мен дагы деле мындай үйдөн көп чыкпайм. Кечинде мисалы жумушум бүтөр менен үйгө келем да. Анткени мен эс алган жер бул үй. Үйгө келип ошо балдар көрүп, үйдө отуруп, жубайым менен ошо үйдө отурган. Билбейм, бул баягы мындай да таасир болушу мүмкүн да. Америкада сенин үй бүлөңдөн башка эч ким жок болгондуктан ошол сен үй бүлөң менен дайыма жүрүп байланып калган болушуң да мүмкүн. Эми бул мен өзүм эле ушинтип жетишип кеткен эмес, просто ушундай кокустуктан болуп калышы мүмкүн. Бирок чындап эле биз байланып калганбыз. Ошо сиз айткан нерсе менде да болгон. Мен дагы үй бүлөмдү биринчи кетирип, анан өзүм келгем да. Анткени баягы алар кеткенден кийин мен тиякта жайгаштыра турган иштер бар эле. Ошол жайгаштырып бүтүрүп коюп анан кетирип өзүм келдим да. Өзүм 2-3 айдан кийин келдим. Биринчи күндөрү өзүм калдым да үйдөчү. Ошол убакта чындап мен аябай кыйналдым. Биринчи эле аэропортко жеткизип келип, үйгө келгенде мен үйгө кире албай анча отургам. Үйгө азыр кирсем эч ким жок. Анан айла жок, түн болуп кетти. Анан кирдим. Кирип эле жатып алдым, уктап. Анан эртең менен башталды. Турсам эч ким жок. Эки этаж эле, биринчи этажга түшсөм эч ким, баягы тапырап тозуп алган балдар жок. Эч ким жок. Анан эшикке чыгып арбазан, бербазан болбойт. Телефондон кырсыктан чалып сүйлөшөм болбойт. Анан жумуш башталып калды, айла жок. Анан жумушта отуруп бир аз алаксыдым. Анан жумуш башталган, бүткөндөн кийин кайра башталды. Анан эшикке чыгып качып кетем үйдөн. Ошентип качып жүрдүм. Ошондо түшүндүм, үй бүлөгө чындап аябай байланган экенмин. Анткени онлайнда иштечүмүн да мен. Ошол себептен үйдөн эч качан чыкчу эмесмин. Аябай эле жаман көрүнүп калып, бир нерсени байкадым, ушул адам өзү бир жакка барса, мындай оңоюраак көрүнүп кетет экен да, оңой элечи. Анткени жаңы нерсе, бир жаңы нерселерди үйрөнүп, ары бери басып, бирок сен жаныңан башкалар кетип калса, жакындарың, вот аябай оор болот экен. Анан мен ошол жерден эмнени түшүндүм, ата-энемди түшүндүм да. Мен кеткенде мен эң кичинекей болгондуктан жалгыз калышты да. 2 айылда жалгыз калды. Анан атам дагы таксовать этип кетип калчу. Апам жалгыз көп калатты да. Ошондон анан мен өзүмүн жон терим менен атамдын ошондо акыбалын түшүндүм да. Биз кетип калып, анан ушунча жылдан бери жүрүп алыста. Анан келгениме дагы анан ошондо сүйүндүм. Чындап туура эле иш кылыпмын деп. Анткени алар деле сагынат, алар деле кыйналат. Аларды ойлобойт экенбиз да, бала баягы эненин ой балада баланын ой талада дегендей биз алаксып күндө жумуш менен ары бери өзүбүздүн бала чагабыз менен алаксып кетип, анан бирок ата-энебизди унутуп калат экенбиз да. Бирок ошентип качан өзүң башыңа түшкөндө, анан эртең өзүң балаңды ошентип кетип калышын эстегенде, анан көп нерсени түшүнүп жетет экенсиң. Ушул постуңуз менин эсимде. Себеби Facebook'a жазып, ошо ой бүлөм кетти, мен үйгө кире албай отурам дегендей бир пост жазгансыз. Анан эмне үчүн ошол менин эсимде калды, анткени ошол менин да ичимде болгон үчүн ал мага чагылып атат да. Себеби мен ар бир жолдошумду Америкага узаткандан кийин эли менин эле ичимдеги нерсе болгон үчүн ушунчалык кыйналам. Ойлойм да, балдардын баарыбыз кыйналып атабыз деп ойлойм. Бирок мындан мурдагы кеткенде ошон анализ кылдым да. Мен эле кыйналып атамбы же мен кыйналган үчүн эле ойноп эле жүргөн балдарымды булар дагы кыйналып атат деп ойлоп атамбы десем, балдарым ойноп эле жүрөт да. Атам кетти, ооба, алар баладай эле. Кетти, эртең келет. Жакшы. Азыр эме деп айтып калдык го, жана Кыргызстанга келген боюнчачы. Ошол жерден да бир нерсени мен кошо кетейин деп атам. Чет жакта жашап атканда эмне үчүн Кыргызстанга чечим чыгарып келүү кыйын? Ушунун да бир себеби мындай деп ойлойм да. Мисалы, биз чет жерде жүргөндө мекениң ооруса кошо ооруйсуң, мекениң кубанса кошо кубанасың, туурабы? Жада калса чет жерде биз ушул майрамдарды азыр ойлоп көрсөм, Кыргызстандан жакшы майрамдачу экенбиз.
айттарды биз ушундан жакшы майрамдачу экенбиз. Куттуктап, жакындарыбызга белек алып, балдарга белек алып, деме эле ошол күндөчү балдарга майрам кылып, Норуздарды такыр башкача майрамдачу экенбиз да. Анан Кыргызстанга келгенден бери айт мен аракет кылып атам ата-эне катары. Бирок мындай кадимгидей эле күн болуп өтүп кетип атат да. Кыскасы Америка чет жердеги мекендештер бул жагынан азамат экен. Бирок менин айтайын дегеним мындай. Чет жерде баягы мекениң ооруса ооруйсуң деп атпаймынбы? Чет жерде турганда Кыргызстанда бир көбүнчө баягы негатив жаңылыктар оңой окуйсуң да, ошолор эле болуп аткандай сезиле берет да. Жалаң зомбулук, уурдап кеткен, мурдун кесип кеткен, анан авария деп эле эми барсак кантип жашайбыз, балдар кантип жүрөт, көчөнүн баардыгында эле зөөкүрлөп жүргөндөй эле ушундай бир картина келе берет. Ооба. Анан мен бияка келгенден кийин бир окуя болот, жолдошум чалат ушундай болуп турго. Ооба, болуптур, бирок биз жада калса көргөн жокпуз, биз ичинде жөн эле жашап атабыз. Жашоо билинбей өтө берет экен. Анан бир окуя болду, Чикагода бир катуу шамал болду, бак дарактар кыйрап демеле. Адан биздин кабарыбыз эле жок, ал Норсайд жакта болуптур, биз Сабөрт жакта жашайбыз. Мен ата-энем чалыптыр, ой ушундай бол видеолор чыгып атат, силер акыры амансыңарбы депчи. Негизинен ошол сырттан картинаны көрүп, ошодон келгенден коркуп атышат окшойт деп ойлойм да. Мүмкүн чынында бизде негатив жаңылык көбүрөөк тарайт, көбүрөөк окулат, көбүрөөк көрүлөт. Бирок Кыргызстан Америкага караганда анча наоборот коопсузураак. Коопсузураак. Анткени бул жакта эч ким оружие деле көтөрбөйт турабы. Мындай көчөдө жүрөт, антип деле эми кээде болушу мүмкүн, бирок майда чүйдө немелерчи. Америкада атышып кетет, мисалы үчүн, кадимкидей башка райондорго кире албай каласың, кире албайсың, мисалы Саус-Сайдка кире албайсың, мисалы үчүн, Чикагога, ал жакта аябай кооптуу. Даже полицейскийлер кирбейт аяка. Бизде андай жер жок да. Бизде мурда балыкчы мисалы үчүн криминальныйда дейт, азыр андай эмес да. Мындай айтканда Кыргызстандын кайсы жерине кааласаң бара бересиң, андай маселе жок. Ошол себептен мен ойлойм, көбүрөөк коопсузураак. Биздечи болгону эмне? Көбүрөөк мисалы үчүн бир күндө бир негатив мындай жаңылык болсо, бирөөнү уруп койсо, бир нерсе болсо, аялдарга деле болгон зомбулук чыкса, ошону дароо чыгарат да бүт жактан кетет. Америкада андай бир күндө толтуруп болушу мүмкүн, бирок антип чыкпайт, ага көп деле күн курбайт. Ошол себептен да бизде баягы кичинерээк болгон үчүн да ушундай болушу мүмкүн. Менин оюмча келгиси келбегендердин себеби ошол бул жактан мындай келечегин көрө албайт, чынын айтсамчы. Мындай менин оюмча Америкага кеткендердин көбү келбейт дагы. Анткени аяктан үй алып, көбү жайгашып калган, балдарын университетке окутабыз деп. Мен мындай 5-6 дозум мисалы үчүн келе турган ой жок болчу да. Мен аларга айткам, мен кетем десем, сен жиндизиң эмне кыласың бар, аякта сен эмне кыласың мисалы үчүн деп ошентишкен да, эч нерсе жок дешипчи. Биз ушундай барышыбыз керек, бизде мындай өзүнүн комфорттон дагы балбырак нерселер бар деп ошентип айтсак, эми ар ким тандоо ар кандай, бирок алар мындай кадимкидей ошол жака аракет кылып мындай жайгашып атат да, алар келе турган ой жок. Анан бир четте ошол жумуш жагы дагы бар да. Сизде кандай болду, мисалы Apple'да, Gap'та таап аткан айлык маян айым бул жакта кандай болуп атат? Чынында мен ал жакта тапкан айлыктын биякта мен 1/10 тапсам табам да. Мүмкүнчүлүгүм бар негизи. Кайра Европа жактардан жумуш таап карап көрдүм. Кирип калышым мүмкүн, бирок азырынча кире элекмин. Но ал деле Американын жарымына жетсе жетпейт. Чынында ал жактан көп алчумун. Бирок мен ойлойм, бул жактан биздин башка балыктар баягы элге бере турган немелер биздин эң мындай негизги нерселер болуп атат да. Ошол себептен ал нерсеге башында кичине кыйынчылык болду. Баягы майда кичинекей акча көрүнүп, ошондой болуп атты, бирок биздин баягы оюбуз башка нерсе болгондуктан эми ал нерселер буюрса өтүп кетет деп үстүнө иштеп атабыз эми. Кече жакында дагы бир постуңузду окуп калдым.
Америка тууралуу жазган ойлорумду Америкадагылар жакшы эле кабыл алышат, тастыкташат негизи. Бирок ушул Кыргызстандагылар эле чычалай беришет деп жаздыңыз да, бул эмнеден улам жаздыңыз? Мен баягы бияка келгенден бери, Кыргызстанга келгенден бери көбүрөөк сүйлөп баштадым. Анан мурда деле негизи Америка жөнүндө жазып турчу элем. Бирок баягы менде мындай болду, башында негедир кичинекейибизде анча-мынча баягы негатив нерселерди үйрөнүп калганбызбы, айтор Америкадагы мындай кемчиликтерди айтып жүрчүмүн башындачы. Мындай бияк мындай тигиндей депчи, анан кийин ойлонуп көрсөм ошондон эч ким деле пайда албайт экен да. Андан көрө биз ал жактан алган жакшы нерсебизди айтып берсек, ошо элге мындай сиңип, ушундай экен, биз деле ушундай кылсак болот экен деген нерсе боло берсе, анан калганын эмне негатив айтканда анан кимге кереги бар, айтпай калгам. Бирок кээ бир реальный нерселерди айтканда мени комментарийге келип сөгүп кетип аткандар болду. Ошол подкаст башка жактарга барып калсам, ошонун түбүндө немелерди сен эми айтып бересиң да, мындай тигиндей деп баягы адамдардын өзүнүн фантазиясына алар күткөн нерсеге туура келбей калгандыктан, баягы көп эле Америкага баргысы келгендиктен ошол нерселер туура келбей калып, ал барса кээ бир нерселер окшошпой калышын укканда кабыл ала албайбы, айтор мындай жери беришет дагы, анан сени жаман көрө берет да. Бирок мен айтканым просто болгону, алар барганда ошого даяр болуп барсын. Барсаң эле сени бир килем төшөп тозуп албайт экенин, ал жакта көчөдө калып калышың да ыктымал экенин, жумуш таппай кээ бирлер мисалы үчүн кайра кайтып кетти Кыргызстанга, кээ бирлер көптөгөн акчаларды коротуп барып, бирок эч нерсе кыла албай кайра көчөдө калган убактар болду. Айтор мындай барсак эле жыргап кетебиз деген, анан жанагы кээ бир блогерлер мактай берип эле анан баягы өзүн башкача ойлоп барып, анан мындай ожидание реальность болбой, ошого даяр болуп барсын айтсак анан чычалай берет да. Бирок Америкада жашагандар баягы сен айтып аткан нерсени билгендиктен, алар туура ошондой баягы өзүнүн тажрыйбадан өткөндүктөн алар туура ушундай деп айтышат. Бирок бул жактар чычалай бергендиктен анан ошентип жазганга туура келди да. Мен деле ошон үчүн дагы Америка дебей эле жазбай эле койдум акыры. Ушу адамдарды триггерить этип, адамдарды козгобой эле коеюнчу, ушу барса өздөрү барсын. Кандай, мисалы мындай да, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Америка бизден 100 жыл алдыда. Биз азыр эми башыбыздан өткөрүп, эми ошол нерселерге мыйзам кабыл алыш керек дегендегидей бир учурлар болуп атса, кырдаалдар болуп атса, Америка ага эч ак эле мыйзам кабыл алып койгон да, башынан өткөрүп, жашап өтүп. Ошол көргөн билгендериңди ушундай бир мындай кылса болчу да, мындай десең, эми сен эле барып келгендей эле болбойчу дегендей бир сүйлөбөсүн кой. Анан мындай унчукпай деле калдым да акыркы убактарда. Эми дагы бир айта бериңиз. Мага деле негизи ошентип көп айтышты, сен мактай бербечи Американы, бизди жамандай бересиң депчи. Баягы бизде ушундай нерселерди оңдоп алсак болот эле, мондай нерселер бар деп айтсаң эле, сен Кыргызстанды жамандайсың, сен көрө албайсың, сен өзүң мекениңди жамандап каяка бармак элең деп ушинтип айтышат. Бирок ал сен жаман каалагандыктан эмес болгон, биз дагы ошондой өнүккөн немеге жетели, бир билбеген нерсебизди билип алалы деген нерсе тарихты деле айтасың да, болбосо кантип эле сен ошо өзүң мамлекетиңе жамандык каалайт элең. Болгону үйрөнөлү десең эле, баягы кээ бирлер өзүнүн кыска ою менен башкача түшүнө берет. Кабыл алгысы келип, просто адам качан өнүгөт экен, адам өзүнүн катасын мойнуна ала билгенде анан өнүгүп баштайт экен, ошону алып анан ушуну оңдош керек экен дегенде, бул ар бир адамда, мен өзүмдө деле кээ бир каталарымы билгенде анан оңдоп баштайм да. Ошол себептен ар бирибиз качан биз туура эмес кылып атканыбызды мойнубузга алганда, анан кийин мындай коом дагы ошого өнүгүп баштайт да. Болбосо бул жылтыраган асфальт менен анан башка нерсе менен өнүгө бербейт. Анткени көрүп атабыз, сонун кылып жасап койсо сындырып кетип атканда болот. Ошону адамдар мындай ойлонуп көрүп, бул биздики да деген ой келсе, анан өнүгүп баштайт. Мындай өнүгүү каяктан өзүбүздүн ойдун өзгөртүүнөн башталат да негизи. Ооба. Биз реалдуу эле сүйлөшүп атабыз. Биздин максатыбыз Американын дагы плюсун алалы, Кыргызстандын да плюсун алалы деп атабыз. Ошон үчүн биз Америкада да жашап, анан Кыргызстанга дагы келип жашап атабыз. Мына ушул эле нерсе. Эми баалуулук тууралуу сүйлөшкүм келип атат да. Мен көп үй бүлөлөрдү байкадым. Кыргызстанда аябай кыйналып, тытышып жашап, анан Америкага баргандан кийин бир ынтымактуу болуп калдык дешет да. Же болбосо
кандай десем, бул чөйрөнүн таасириби дейм, негизи үй бүлөлүк баалуулук жаатынан биз Америкадан үйрөнө турган эмнелерди үйрөнсөк болот? Мен ойлойм, биз бул жакта баягы ушинтип неме болгону, баягы ытышып кээ бир мындай келише албай эле анан ар кандай болушу, бул биринчи финансылык жактан болушу мүмкүн. Анткени адамда финансылык стабилдик болсо, ал не дайыма мындай жайдары жүрөт дагы, катыш жакшы болушу мүмкүн да. Мындай баягы ачуу менен сүйлөшкөндө эмне түшүнбөйсүң да бири-бириңди. Качан мындай жай убакытта отуруп сүйлөшкөндө анан түшүнүп баштайсың. Андан кийинкиси чөйрө дагы таасир этиши мүмкүн. Ошол жакта, ал жакта баягы конфликтти урушпай деле чечсе болот экен, мындай жөнүнө отуруп чечсиз. Анан бир жагынан мен ойлойм, бул жакта баягы жана айткандай эле бар туугандар, башкалар досторуң бүт болгондуктан, анан ал жака барганда сен аялыңан, күйөөңөн башка жакының жок болгондуктан кадимкидей бир туугандай болуп калышың да мүмкүн да. Баягы сен бири-бириңи колдой турган башка адам жок болгондуктан кадимкидей жакындай түшүшүң мүмкүн. Эми бул биз баягы ошол жака барып үйлөнүп, башка немеде болгондуктан ал нерсе бизге бир аз туура келбей калышы мүмкүн. Анткени биз бул жактан баштап баягы көчүп барып жашаганда мүмкүн ошол тажрыйбаны өтмөкпүз. Бирок мен ойлойм, ошол баягы ал жака барып экөө тең жумушка кирип, жакшы жерге иштеп, жетиштүү жашап, анан ары бери жөн эле баспай, баягы үйдө бири-бирине көңүл буруп жашап калгандыктан дагы жашоо өзгөрүшү мүмкүн. Анда сиздин мисалыңызда суроо берейин. Сиз ал жактан үйлөнүп бул жака келгенде бир өзгөрүүлөр болдубу, бир айлана чөйрөнүн таасири? Эми албетте мамилеңер отурукташты ошондо деле Кыргызстанда оңой эле кирип келишет чек араңачы. Ушундай учурлар болуп атабы? Албетте. Мен өзүм жакында ушу пост жазайын деп жүргөм негизи. Баягы сыртта жашап, аякта үйлөнүп, анан Кыргызстанга келгенде кандай болот, ошол нерсени жасайын деп аткам. Анткени мен өзүм байкап жүргөндө жакшы көрөм да, анан эмнелерди байкап атам, баягы чет жакта эч ким жок жерде өзүң менен өзүң үй бүлөң менен жашаган башка тажрыйба экен дагы. Сен качан туугандарыңа, башка жака баягы эки жактама катташып, аялың сен жака аралашып, сен аялың жака аралашып жашап баштаганда бул башкача мындай таасирлерин берет экен да. Анткени ал жакта эмне, сага тийишкен эч ким жок, сен менен иш алган эч ким жок, аялың эле каалаганда жашайсың, каалаганда турасың. Бул жака келгенде сен көбүрөөк мындай дипломат болгонду үйрөнүп, башкалардын критикасын алганга, мындай сиз айткандай ар кандай атакалар болушуна, сөздөр чыгышына, ушундай нерселерди башкалар мындай сенден ар нерсе күтөт экенин, ал жакта сенден эч кимден эч нерсе күтпөйт да. Анан салт сана, биз эми ал жакта үйлөнүп жүргөндөн бул жака келип кээ нерселер билбешибиз мүмкүн. Кимдин алдында кандай алып жүргөн, кээде адашып калыш мүмкүн, тигил жактагыдай эле болуп калыш мүмкүн. Бир аз эгоист болуп калган уктаганыбыз бар. Өзүбүз менен өзүбүз боло берип. Эми акырынан адаптация болуп келе атабыз, бирок негизинен ушундай нерселер байкаган нерселер бар, айырмасы бар чынында. Жакшы. Балдардын эркиндиги кандай болуп атат? Негизи Америка бул эркин демократиянын өлкөсү. Ал жакта чынында балдарды эркин чоңойтушат. Бирок мен дайым айтып келем, Американын эркиндиги менен Кыргызстандын эркиндиги эки башка деп. Сиз айтсаңыз эми ушул кандай? Айырмасы эмне эле, бизде баягы ал жакта балдарды эмне баарынан биринчи коет да, биринчи орунда балдар турат да. Аларда биз жактагыдай урушуп, кагып, анан ар ким ата эне өзүн байлаган мындай оюн байлап аларга ушундай нерселер болушу мүмкүн. Ал жакта эми биз өзүбүз да үйрөнүп калгандыктан анча мынча болуп, чынында балдар өзү бай ой жүгүрткөнгө, өздөрү тандоо кылганга, мисалы үчүн мен балдарым азыр эле мындай баягы бизде бар го, сен эртең врач болосуң же башка болосуң. Мен азыртан эле айтам, каалаганыңарды болгула эртең. Эмне жагат ошого аракет кыл. Бирок азыртан ойлоп баштагыла эмне кыларыңарды, ошого даярданып баштагыла. Мисалы үчүн врач болом десең, анда
немени биология башкаларды жакшылап окуп бизнес кыламыз дегенде адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүп мындай сөз тапканды билгенди үйрөнгүлө деп айтып турам. Эгер сүрөт тарткыңар келсе, анда ага дагы өзүнчө көңүл бургула, мисалы үчүн. Алар чынында эркин коем. Анан бул жакта эми азыр деле биз ошол жеке мектепке берип, ошол эле тарихте өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Андай анан бирок Кыргызстандагы эркиндик чындап эле башкача буякта. Балдар чындап эркиндик Кыргызстанда эмне экен? Телефонду кенен берүү. Бирок Америкада биз андай эркиндик берчү эмеспиз да. Мындай бизде чоң айырма ушул. Бул жакта биз дагы эле телефон бербейбиз. Бирок туугандарына башка жак барганда алар телефонго кармап отурган болот. Анан биздин балдар чындап атаандашат да. Мына ушундай бар экен, бизге эмнеге бербейсиң депчи. Биз аларга айтканбыз, качан 16га чыкканда анан беребиз телефон, кичине түшүнүп. Менден кээде сурап коет, телефон сизде деле барго деп. Анан менин телефон менен иш бүтүрөм, силер эмне иш кыласыңар? Десем анан ойлонуп калышат. Ойнойбуз. Ойнойбуз, мына компьютер алып бергем. Мына компьютерден убагында ойногула, кайра отурула. Китеп окушат. Кээ бир убакта кыргыздар өтө эле эркин коюп салган. Мисалы үчүн алардын эмне кылып атканы менен иши жок. Бирок Америкада андай кылбайт. Эмне кылып атканы менен иш алып, контролдо ал жак контролдо турат. Бирок ой жүгүртүүнү эмес да. Биякта наоборот ой жүгүртүүнү көбүрөөк кызым жасап туруп, башка нерселерде мисалы үчүн көбүрөөк эркиндик берип, ошону көбүрөөк мындай алмаштырса деп ойлойт элем. Анткени бала эркинирээк, баягы эркин ой жүгүртүп, бирок туура жолго баштабаш керек. Баягы туура эмес жактарга кетирүү, анан оюн кызып койбой, ошону биз алмаштырыш керек деп ойлойм. Бул жакта балдар эмне үчүн телефон берип койдук? Анткени мындай да, телефон менен иш бүтүрбөгөнүбүз бул жакта баары эле телефондошуп жатып калдык. Анан телефондошуп эле жатып калганыбыз аз келгенс көчөлөп кетиптирбиз да. Мен ушуну байкадым. Келгенден кийин карасаң аялы деле, эркеги деле, балдары деле баары көчөдө. Балдарды үйдө караган адам жок, баары эле көчөдө. Мындай караганда улуттун бир каяка кетип атканын ойлонот экенсиң да. Китеп окубай калыптырбызбыз депчи. Чындап ошол нерсе бар экен. Мисалы үчүн мен дагы көп немен айтып келем. Америкада мисалы үчүн кечке 9-тан эч ким таппайдың көчөдөн. Таппайсың, бардыгы жабылып, жатып уктап башташат баары. Эртең менен саат 6да уже кыймылдап бардыгы окууга, ишке жөнөп башташат. Бизде эртең менен 6да уктап башташат экен көбүчө. Түнү менен мисалы үчүн мен кээде бир балдар менен жолугуп түндө жүрүп калганда, көчөдө баратсаң, кафелерде саат 2де деле кадимкидей отурган болот. Ынтымак парк жактан өтүп баратсаң, кадимкидей элдер жүргөн болот. Тиги жакта билесиз, парктар ондо жабылат. Кафе, магазиндер деле ондо жабылат. Кээ бирлери ачык болушу мүмкүн, баягы түндө жүрүп калган адамдарга керектүү нерселерге. Бирок көчөдөн адам көрбөйм. Жөн эле баскан адам жок да. Баягы ит битин ойнотуп чыгышы мүмкүн, баягы кечке маал балдарын парктарга алып айлантып ойнотушу мүмкүн, же кружоктору башка жактарга барышы мүмкүн. Анан кечине келип тамагын жеп, 9да кадимкидей ар ким өзүнүн немесине кетет. Бул жакта бирок жашоо негизинен түндө башталат экен дагы, анан эртең менен уйкулар канбай, жумушка кечигип барат, жолугушка чакырганда кечигип барат, продуктивность жаман болот. Анткени түндө уктаган адам кантип иштемек эле. Жоопкерчилик дагы жок болот экен. Кечинде тойдо жүргөн болот, көбү саат 12-1ге чейин аяктан чыгып дагы кетип калышы мүмкүн. Айтор азыр эми жаңы баягы мыйзам чыгып атат, кечкиден токтото турган, ушул иштеп баштаса жакшы болот эле. Анткени бул баардыгыбыздын баягы өнүгүшүбүзгө, ар бирибиз өзүбүзгө пайдалуу болот деп ойлойт элем. Ооба. Бул сиздердин үйүңүзгө бир таасири тийген жокпу? Мисалы, биздин үйүбүзгө, үй бүлөбүзгө таасири кадимгидей тийип атат. Мен өзүм деле бул жака келгенден кийин китепти азыраак окуп баштадым. Менин балдарым тим эле китепканадан чыкчу эмес. Китептерди тим эле башкача окушчу. Биз окутуп аткан мектепте көбүнчө чоңдун балдары окуган үчүн, анан алар деген чоңдун балдары мындай кете берет экен да, тоготпой элечи, мага китеп окуштун кереги жок депчи.
Анан ал нерсе бала көргөнүнө таасирленет экен, ал сиңет экен да. Анан китепти азайтышты, эмнеге дегенде китептерде бул жакта азыраак, бирок ага карабай биз Америкадан, бул жактан тапкан китептерибизди алып келип чогултуп берип атабыз. Мен ушул таасирине мен ичим ачышып атат да. Ошон үчүн мен кайра эмне кетсемби, эмне кылсам деп дагы аябай ойлоном да. Кандай ойлойсуз, сиздин балдарыңыз келечекте кандай болот деп ойлойсуз? Эмне кылайын деп атасыңар? Чынында бизге деле таасири тийди. Биринчиден баягы эмне болду, биз баягы динде көбүрөөк неме кылгандыктан ал жакта бизде динге мындай убакыт бөлүп, орозо кармаганда башка убакытта деле ошол мечитке барып же көбүрөөк намаз окуган убактар болуп деле. Азыр кадимкидей азайып кетти. Бир жолу жубайым айтып калды. Мага кадимкидей мындай туюлуп кетип атат. Как будто Кудай ошол Америкада калып калгандай сезилип атат депчи. Анан анткени көп андай неме кыла албай калдык бияктан депчи. Мен ал жактан бир баладан уккам да, Казакстандан келген бала экен. Ошол айтат: Казакстанга караганда Америкада мен көбүрөөк кайра мындай динге жакыныраак болдум. Анткени мен мындай бейчеки баспайм, мени алаксыткан адам жок. Мен көбүрөөк китеп окудум, мен ушул жака келип арабча үйрөндүм, Куран окуганды үйрөндүм деп айтты да. Анан таң калдым эле. Бирок чындап ошондой болот экен. Бирок китептен мен келатканда бир чамадан китеп көтөрүп келдим. Ашыкча чамадан $300 канча доллар төлөп, ушунун баары китеп болду. Ошо балдарга алдым атайын. Ошол китептерди окуп, аны бүтүп коюшту. Анан эми азыр башка жактан китеп алып окуп атабыз. Биздики дагы азайып кеткен негизи китеп окуган, бирок Кытайдан башка жактан ушу китеп алганды үйрөнүп алдык да. Азыр кадимкидей китептерди алып берип, балдар жыргап калышты кадимкидей. Ошентип. Анан балдар мектептен алган кээ бир негативдер болуп атат. Мисалы үчүн өздөрү айтып келди, аябай көп сөгүнүшөт экен депчи. Анан агрессивный экен депчи. Дароо эле мушташ урушу, ушинтип тийишип, буллинг көп кылат экен депчи. Балдарды билбейм, азыр эми искусственный интеллект деген нерсе чыгып атат. Бул дагы көп нерсени өзгөртөт. Анан кандай кылабыз, Америкага кайра кетебизби? Негизинен андай азырынча ой жок. Бирок балдарыбыз деген окуйбуз деп бир окууга өтүп эме алса, барып калышы мүмкүн. Барганда деле аларды жайгаштырып кайра келебиз деген ой. Бирок ага чейин мен ойлойм, искусственный интеллект менен дагы көп нерсе өзгөрөт. Ошол себептен али университеттер дагы ошол боюнча болобу, же башкача форматтарга өтөбү, ал нерселерди көрөбүз. Келечек кандай болот. Жакшы. Балдар университетке тапшырганга чейин анда Кыргызстанда болот экенсиңер да, ошондой? Ооба, Кыргызстандан бул жактан ошол биз да жеке мектепке ошол жакшыраак окузун деп, ушу көбүнчө эле балдарга инвестиция кылып атабыз да. Анткени азыр заман башка жакка баратат, азыр деле башка, анан буларга билим бербесек, анда эртең алардын келечегин биздин мойнубузга баягы туура эмес неме кылып алсак, бизге түшөт да. Ошол себептен биздин эң биринчи карызыбыз буларды жакшы окутуп, жакшы бир жолго баштап койсок деген. Ошол мектептин билимине сиздер мындай канааттанып атасыздарбы? Айырмачылыктар сөзсүз бар экен. Анткени биз эми Кыргызстанбыз, бизде англис тилдүү мектептер эми ачылып баштады. Ушул деле бир жакшы көрсөткүч да, менин ойлогонум боюнча. Бирок дагы да өнүктүрүш керек, дагы программаларды кошуш керек деп ойлойм да. Сиздин оюңуз кандай? Эгер жеке менчик эмес мектептерди алсак, абалыбыз начар, өтө эле начар. Азыр мисалы үчүн кече эле жаңылык окудум, бир класста 67 окуучу отурган убакыттар болоптур. Анан биз азыр ушу жеке мектепке берип атабыз. Ал жакка жакшы, ал жакта баардык шарт бар, жаңы эле. Анан системасы да ушу Америкадагыдай эле кемир система болгондуктан мугалимдер да сырттан келип окутат. Негизинен канааттанып атабыз, жакшы. Эми албетте кымбатыраак, бирок менин оюмча балдар баягы билим алуубуз үчүн мындай татыктуу эле деп. Эми жасалма интеллект деп калдыңыз. Жасалма интеллект биздин жашообуздун азыр абдан көп бөлүгүн ээлеп баштады.
Сиздин жумушуңузда деле көп колдонсоңуз керек. Мунун плюс минус жактарын айта кетсеңиз. Плюстарын айталы, плюстары көп негизи. Продуктивность өстүрөт. Мисалы үчүн мен мурда жана айтканда фронтенд деген бул эмне, веб-сайт жасайт. Веб-сайт биз ошол бир тарабын жасасак, бэкенд деген бар, ал жагын башка адамдар жасачу. Мисалы үчүн мен азыр эки жагын тең кыла алам. Мисалы үчүн кайсы технология болбосун мен бат эле искусственный интеллект менен үйрөнүп кылып кетишим мүмкүн. Бирок бул деген бардык адам кыла алат деген ой эмес. Бул эгер сенин фундаментиң болсо, программирование, да, ошо менен баягы колдонуп, кайсы эмне иштейт жакшы билесиң, ошо менен баягы кылып кете бересиң. Мисалы үчүн сиздин деле тармакта видео жасап тигиндей мындай деле азыр жакшы программалар чыгып калды. Ал деле сиздердин канча деген жумушуңарды мындай жеңилдетип атат да. Медицинада жакшы жетишкендер болду. Мисалы үчүн азыр рак оорусуна жана башка кече эле мен окудум бир мисалы үчүн жүрөк жана текшерген аппаратта азыр искусственный интеллект менен болуп, ал көптөгөн жанагы инсульт, инфаркттарды алдын ала билүүгө мындай жардам берет экен да. Бул деген жакшы нерселер да. Бирок эми мындай кемчилик жагын айта турган болсок, эгер бул туура эмес колдорго түшүп калса, өтө жаман нерселер болот. Бул Илон Маск айткандай, ядерный бомбадан да жаман да. Анткени азыр ошо Илон Масктын компаниясы жана башка компаниялар жарышып робот чыгарышып атат. Роботтор чыгып жумуштарды ээлей турган болсо, көптөгөн адамдар жумуш жок калат. Бул психологически көп адамдарга таасир берет. Көп үй бүлөлөр жумуш жок калышы мүмкүн. Андан сырткары мисалы үчүн азыр армияларга колдонуп атат. Ал жактан ошо кийинчерээк адам эмес, робот солдаттар болуп калса, алар такыр эле мындай адам катары болбойт, башкача суук сезимде болот. Кийинкиси адамдар азыр ошол нерсеге көп ишенип, ар кандай нерселерде болуп атат. Мисалы үчүн суицид кылып алгандар болуп атат, ошонун айтканын ишенип, ажырашып кеткендер болуп атат. Бир оорун ошо менен диагноз койдурам деп башкача иш кылып алып өлүп калгандар болуп атат. Айтор ар кандай баягы биз туура эмес колдонсок, жаман жактары көп эле. Болгону мен ойлойм, азырынча эч буну мындай бир правила менен бир неме менен сактаган эч нерсе жок да. Мындай эркин кетип атат. Анткени буга мамлекеттер дагы, компанияларда өздөрү кызыкчылыгы бар. Буларды өстүрүш керек болуп атат. Бирок бунун бардыгы мындай адам үчүн эмес, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, баягы армиясы күчтүү болуш үчүн, же өзүнүн мамлекети күчтүү болуш үчүн, же акчаны көбүрөөк табыш үчүн көп колдонушуп атат да. Бул нерсе жакшылыкка алып барбашы мүмкүн. Болгону биз аны колдонуп, аларга көбүрөөк дагы пайда берип атабыз. Бирок алар бизди канчалык ойлоп атат, аны азырынча билбейм. Абдан кызыктуу маек болду деп ойлойм. Ушул маектин баш аягынын негизги маңызы бул Америка, Кыргызстан, ошонун ичинде биздин мекенибиз да, бир кичинекей мекенибиз. Ушул мекенибиз азыр ушундай бир сонун болуп өнүгүп, өсүп жатат. Анан менин бир сүйүнгөнүм 2021-жылы келгенде адамдар ушунчалык саясаттан чарчап, ушунчалык стресс болгонун мен ушуну байкадым эле. Карасам баардыгы эле кетиш керек. Жок, Кыргызстан болбой калды. Жок, Кыргызстан өнүкпөй кетиш керек депчи. Азыр мен дагы бир нерсени байкап атам. Азыр эл саясаттан бир аз алыстап, өзүнүн жашоосун жашап калды да. Саясат, бирок биздин өзүбүздүн жашообуз. Мурда деген баардыгы саясатчы болуп чыгып кеткен экен эле да. Мисалы Америкада деле өзүңүз билесиз, саясат башка, эл өзүнүн жашоосун жашайт. Туурабы? Ушул нерсени көрүп мындай кубанып турам. Ушул нерсеге эмне алып келди деп ойлойсуз? Ушул эмне өзгөрүү кылды? Ошол саясаттан эл кантип мындай бул жака бурулуп кетти? Бурулуп кетти деппи? Негизи болуш керек болгон нерсе ушул да. Эл өзүнүн жашоосун жашаш керек. Алар өзүнүн иш жумушун жасаш керек да. Мисалы, бир мисал келтирейин. Америкада жолдор оңдолуп атат дейли. Бирок мен ошону мына жол курулуп атат деп бир да жаңылыктан көргөн жокмун. Жол алардын жумушу өздөрү эле жасап, өздөрү эле бүтүрүп, ал эмне элге болгон
элге болгон Боло турган шарт, нерсе. боло турган нерсе, ал жаңылык эмес. А бизде деген эмне, бул жол курулуп атат, бул мындай болуп атат, ой Кыргызстан өнүгүп атат деген эле жаңылыктар болчу, бирок результат жок болчу. Азыр жада калса мен кечегине 31 августта ушунчалык көп жерлер ачылыптыр. Мен бир эле нерсени эстейм да, биздин үйдүн нар жагында бир көчө курулду. Ошонун ачылышы болгон жок, жөн эле ачып коюшту. Анткени үлгүрбөй калышты ачылыш кылганга. Ошончо көп жер ачылышты, оңдолду. Тартып кеткенге жетишпеди. Сонунда жок, мындайча айтканда маанилүү жерлер чыкты, а майда чүйдө жерлер жөн эле ачылып эле элге кызматка берилип атат алчы. Ушул нерсе мени сүйүндүрүп атат. Эми менин берейин деген суроом мындай. Мен айтып кетейин. Ой, ошо боюнча. Чынында мен да байкадым, адамдар кадимкидей азыр саясатка көп аралашпай калды. Бирок буга себеп мен ойлойм, көптөгөн саясатчылар, немелер мындай көп сүйлөбөй калып, мындай бийлик жактан кызым болуп, адамдар кичине неме болуп атпайбы? Чычалапчы. Бирок ушул нерсе мен ойлойм адамдарды саясаттан алыстаганга жардам берди. Бул жактан өкмөткө рахмат да, ушул көп нерселерди тыйып койгондуктан адамдар көп неме жөнүндө сүйлөбөй калды. Саясат жөнүндө иш албай калышты. Ар нерсени жагып эле президентти кошуп, баарын эле сөгүп эле антип болбой калды да. Бул плюс болду адамдаргачы. Анан азыр кадимкидей адамдар, мен кээде шылындап калам, азыр жанагы сүйүү жөнүндө сүйлөшүп калдыңарбы депчи. Чынында позитивный неме берди. Анан чындап азыр көптөгөн жаңылыктар, жакшы нерселер болуп атат. Мен да мурда айтып калчу элем неме деп. Мисалы үчүн жанагы бир жерде ишкана ачылса, жеке адам тарабынан эле көптөгөн баягы чиновниктер барып ошону темелер өздөрү ачып атканда өңүнүп атат деп чыгарып өтчү да. Мен айтчым, Америкада мисалы үчүн Apple чоң жактан 15,000 адам бата турган офис ачса деле аны эч ким деле билбей калат. Мисалы үчүн аны телевизордон эч ким деле чыгарбайт. Өздөрү чыгарышы мүмкүн, аяка президент барып точно ачпайт да. Азыр деле ошол нерсеге баратат чындап. Анан биздеги баягы кичинекей нерселерге сүйүнөргөн дагы баягы жолдорда мурда бизде көп асфальт болбогондуктан, көптөн бери андай нерсе болбогондуктан ошон үчүн кичине нерселерге баягы мындай жаңылыктай болочу да. Эми азыр барып баягы ушу сиз айткандай көп нерсе болуп аткандыктан адамдарга нормалдуу нерсе катары сиңип баштады. Эртең ушинтип бара берсе, баягы адамдар бул өзү кыла турган жумуш экенин, тигилер бул өзү болчу нерсе экенин мындай түшүнүп бара берет деп ойлойм. Эми мен дайым эмнеге ыраазы болом, мен ушу кыргыз болуп жаралып калганыма ыраазы болом да. Азыр эми кыргыздар азаматпыз. Америкага барганда деле, мисалы силер менен такси чөрөсүндө иштешип калган башка улуттарды алып карасаңар, ошолор жада калса азыр деле такси болуп иштеп жүрүшү мүмкүн да. Кыргыздар эмнеге үчүн азаматпыз анткени биз кыргыздар аябай эпчилбиз. Ушунчалык бир жерде мындай тура албайбыз. Бир мисал келтирейин, биздин үйгө электрик келип калды. Анан ал аябай мындай отзывдары жакшы, аябай жакшы электрик экен. Биз 2 жумада ага очередке туруп анан келди да. Анан күйөөм айтты: сиз команда кылып алып эле компания кылып иштетпейсизби? Сизге аябай көпкен адамдар жазылгандар күткөндөр десе, эмне кылам мен? Too much problem деп атпайбы? Мен эмне кылам, баш оорутуп дейт да, мен башка бирөөлөр үчүн жоопкерчилик алгым келбейт. Анан күйөөм айтат: бул америкалыктар ушундай. Кыргыз болгондо азыр 2 баланы алып өзү шеф болуп, дагы бир компанияга өзү неме партнер болуп алат эле депчи. Ансыңары биз азаматпыз. Ошон үчүн ошончо жерлерде мындай сонун жетишкендиктерге жетишип, окуп жүрөбүз. Бул нерсеге дагы бийликтин немеси бар, билесизби? Салымы бар. Салымы бар. Бизде выживать эткен үйрөтүп. Ооба. Анан кыргыздын бул генинде бар да, биз каныбызда бар да, биз жөн тура албайбыз. Биз өзүбүзгө өзүбүз түйшүк жаратып, проблема жаратып, жашообузду кызыктырганды жакшы көрөбүз да. Жөнүндө жата бере албайбыз. Биз ошондойбуз. Менин мисалы Кыргызстанга балдарымды алып келгендигимдин бир себеби да ушул. Ошол мындай ары бери жөн эле комфортто эле чоңоюп калбай, бияка келип кичине элге аралашып, кичине тыңыраак болуп, арыдан бериден бир эме кылганды үйрөнсүн деген дагы бир максат бар да. Анткени Кыргызстандын энергиясы деген бул биздин тоолордун жөн эле бул эч нерсе сатып ала албай турган жер да. Мисалы Валентина Шевченко айтат:
мен эмне үчүн мындай чемпионмун, анткени мен Кыргызстандын энергиясы бар менде дейт да. Вот Кыргызстандын энергиясы бизди ошол Apple'да иштеп аткандагы, Google'да иштеп аткандагы дүйнө жүзүндө ошончо жерде мындай эң алдыңкы немеде жүргөнүбүз дагы ошол биздин энергиябыз да. Эми соңку жыйынтыктоочу сөздү сизге берейин. Ошолчо дүйнө жүзүнө жайылдык. Кандай дагы уланышыбыз керек? Эми кеткендер кете берет, келгендер келе берет. Бирок сиздин оюңуз кандай? Эмне деп ойлойсуз? Мен түрктөрдүн немесин окугам да. Түрктөр мисалы үчүн бизге окшоп бир убактар булар да жайылган, аябай. Жайылып, бирок кийин эмне болгон? Ошол мигранттар келип, салымын кошуп, ушу Турциянын, түрктөрдүн, түрк мамлекетинин өнүгүшүнө жакшы жардам кошкан булар. Мен ойлойм биздин деле ошол убакыт келип калды. Азыр мисалы үчүн Москвада, Америкада бизнес, чоң бизнес кылган кыргыздар, ар кандай ишкана ачкан, ошондой чоң иштерди иштеген, чоң компанияларда иштеген кыргыздар бар. Ушулар эми акырындан келиш керек деп ойлойм. Бул жактан өздөрүнүн бизнесин ачып, жумуш орун түзүп, билгенин үйрөтүп турган убакыт келди. Эми биз мурдагыдай жайылып кете турган эмес, кайра келе турган убакыт келди да. Эми кыйынчылык болот, кайерде баардык жерде болот. Бир жерде отура берсең, бирок жана айтат го, суу эгер көлчүктө турса, барып эмне болот? Сасып айланып, сасып жок болуп кетет, жаман болуп калат да. Анан эми агып турган суу эмне? Дайыма жаңыланып турат да, бул быша берет. Ошол себептен биз комфортко отура албай, мындай өзүбүздү жаңы бир сынактарга, мындай немеге таштап турушубуз керек да, вызовторгочу. Мен ойлойм, кайра келип жашоо деле бул азыр биздин жарандарга, сырттагыларга, Америкадагыларга бир чакырык болот. Анткени келип жашап, көнүп кетиш кайра чынында бир аз убакыт алат. Биз деле адаптация болуп толуп бителekбиз, бирок мен ойлойм жакшылык болот. Болгондо ниетте мен барып жыргап жашап кетем деген болбош керек да. Мындай мен элге кызмат кылам деген, адамдарга жакшылыгымды тиет деген ой менен келсе адам, анда анча-мынча нерселер, майда-чүйчү нерселер көрүнбөй кетет. Бардыгын кайтууга чакырам. Да сыртка биз чыкканды токтотпоюбуз керек. Жаштар чыгып барып окуп келиш керек, үйрөнүп келиш керек. Ушундай чоң компанияларда мындай тажрыйба алып келиш керек, сөзсүз. Анан ошол нерсени бияка алып келген аракет кылыш керек. Анан кандай кесип болбосун, мисалы үчүн мен айтып келем, кээде айтып калат да, сен таксиде иштегениңди айта бербесең, эми ал мындай эле жумушта эмне кыласың, өзүң мындай немеңди түшүрүп депчи. Жок, ал мен адал неме иштегем, мен ал жактан көп нерсе үйрөнгөм, ошол менен жан баккам. Анын эмне уяты бар? Наоборот, ошол таксиде ал жакта эмнелер жакшы эле, бизде деле такси бар. Ошол жакка кээ бир билгенин айтып, үйрөтүп, мүмкүн такси компания ачыш мүмкүн, жакшы сервис менен ачыш мүмкүн, жаңы реформа кылыш мүмкүн таксиде, мисалы үчүн тракт ошондой болуш мүмкүн. Бул жанагы эле офисте отуруп эле мындай жылтырак жерде отуруп ал көп нерсе чече бербейт да. Наоборот, адамдарда эмне көбүрөөк ошо таксиге окшогондор эмне күнүмдүк нерсе колдонулат, адамдар менен көп мындай аралашат, ошо андан көрө ошол нерсе көбүрөөк таасир берет. Наоборот, айтайын дегеним, кайсы тармакта иш кылбасын, баардыгын жакшы жактарын Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанды кийинки уровеньге чыгышына мындай салым кошсо деп айтып кеттим. Жакшы, анда студияга келип бир сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Кыргызстанда болсоңуз дагы байланышып турабыз. Ишиңизге ийгилик. Балдарга салам айтып барыңыз. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип убакыт бөлүп берип, чакырып, жакшы бир маек куруп бергенсиңер. Чоң рахмат.